Апама келинчегим катуу сүйлөгөндөн кет бар дедим. Азыр да ачуум тарабай турат. Апам аябай капа болду. Талак түштүбү? Мен эмне кылганым туура? Талак түшкөн жок. Кет бар деген сөз менен сиздин жүрөгүңүздө талак берүү ниет болбосо талак түшпөйт. Албетте, келинчегиңиздин апаңызга катуу сүйлөгөнгө таптакыр укугу жок да. Бу кичине көпкөндүк болот, жоксо кечирип койсоңор мындай. Андай болбойт, келин кантип кайненесине катуу сүйлөйт. Койт ошол кайнене, апа, карап тур. Каарылыктан кээде сөздөр кайталанып калат. Каарылыкта адамдын пейили кичине жаш баладай болуп калат. Каарылыкта билип билбей кээде урушуп койсо, келин ага теңелбей, жаш кой, кичине сабырды көтөрүндө болуп поптур деп коюп эле, унчукпай ишти кыла бербей. Каяш айтып ага неме ачуусун келтире турган. Эми эмне кылат деңиз? Сиз апаңызга жакшы кызмат кылыңыз. Келиниңизге да жакшынакай түшүндүрүп башынан, ай мындай деп. Сизди көрүп анан Кудай кааласа келер. Үй бүлөнү да бузбаң, кетирбең. Талак түшпөйт бирок.